имам Бухари рахматуллах алейхинин ханафилерге болгон бир аз капачылыгы, бир аз оюнун түз эместиги устаздарына барып такалат деп айтканбыз бир сабагыбызда. Себеби устаздары Абу Ханифага душмандыгы бир аз күч болгондуктан имам Бухари ошолордон таасирленген. Ар бир талиб илим устазынан таасирленет. Ар бир устаз талиб илим устазынан таасирленет. Имам Бухари рахматуллах алейхи ушул Хумейдиден таасирленген. Ханафилерге ана Абу Ханифага болгон көз карашы бир аз жакшы эмес. Эми аманат үчүн биз муну эмне кылышыбыз керек? Айтышыбыз керек. Ошон үчүн имам Бухари рахматуллах алейхи өзүнүн Тарихул Кабир китебинде 18 жашында жазган, илимин башталып аткан мезгилде жазган китеби. Кайсыл жерде жазды деп айттык? Пайгамбарыбыздын кабрынын жанында жазды. Табаррукан би кабрын наби саллаллаху алейхи вассалам. Ошол Тарихул Кабир китебинде имам Абу Ханифанын өмүр баянын айтып, Нуъман бин Сабит ушундай факih, андан Абдуллах ибн Мубарак, Ваки ибн Жаррах бул экөө чоң мухаддис алымдар, бирок ханафи болушкан. Биз сабагыбызда айттык го, Ал-Ваки жана Абдуллах ибн Мубарак эгер фатва беришсе, Абу Ханифанын фатвасынан гана фатва беришкен. Ошол имам Бухари дагы айтат, имам Бухаридан ким? Абдуллах ибн Мубарак Ваки'тен риваят кылган, кана муржиан дейт. Муржи болгон дейт. Бул жерде ошо имам Бухаридин Абу Ханифага болгон бир аз немеси.